Assalamu алейкум достор. Менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздерге казанга нан жапканды көрсөтөм. Эгер каналымда жаңыдан болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроого кантып унутпаңыз. Видеом жакса, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Анда биз камыр жууруну баштадык. Un, туз, дрожж, суу керек болот. Камырды жууруу үчүн керектүү өлчөмдө алып алабыз. Адамдын санына жараша мен 1 аш кашык туз, 1 чай кашык дрожжду салып, жакшылап аралаштырып алдым. Жылуу сууну куюп, камырды жууруп баштайбыз. Элибиз ар дайым айтып коет, кырманыңыз нанга толсун, дасторконуңуз нанга толсун демекчи, ар дайым ар бир үйдө нан болсун. Мына жумшак камырды даярдап алдым. 1-1,5 саатка тындырып коебуз. Мына биздин камыр дагы даяр болуп, көтөрүлүп көп чыгыптыр. Эми бул камырды бөлүкчөлөргө бөлүп, зуала жасап алабыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер дагы жасап көрөсүздөр деген ойдомун. Казаныңызды сөзсүз түрдө отко кызытып, ысытып алышыбыз керек. Мына мен да печкага койдум, астын көтөрүп. Биз бул нанды казандын капкагына жабабыз. Наныбызды жасап, жумуртканын агын нандын аркасына сыйпап алабыз. Сыйпап, кызыган казандын капкагына наныбызды басып жасап алабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, чекичтеп, жумуртканын сарысына 1 аз сүттөн аралаштырып, нандын бетине сыйпап, нандын ортосун жак менен тешкенди унутпаңыздар. Эми наныбыздын кызарып чыгышын күтөбүз. Наныбыз бышты. Сөзсүз түрдө казандын капкагын кайра отко койгонду унутпаңыздар. Казандын капкагы кайрадан ысып, кызып чыгышы керек. Экинчи наныбызды дагы дал ошондой кылып жасап, казандын капкагына басып алабыз, жумуртканын агынан сыйпап. Жана биринчи наныма күнжүт сепкенди унутуп калыпмын. Сиздер үй шартында күнжүт, сейдана болсо сээп койсоңуздар болот. Энди бышып чыгышын күтөбүз. Биздин нан даяр, мына өтө жумшак. Сөзсүз даярдап көрүңүздөр. Дасторконго тартсак болот. Видео жакса лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиздер. Кийинки видеодон амандашканча саламат болуңуздар.